Тасманын экинчи мезгили шаардын ортосундагы башаламан атыш менен башталат. Буга чейинки оюндарда уюлдук аппарат берилип, анан дагы оюндун шарты түшүндүрүлсө, бул жолу оюндун деңгээли картада каргалардын падышасы экендиги билинип, мылтыктарын көтөргөн кара кийимчен адам келип бардыгын аткылай баштайт. Шаардагы оюнчулар ар тарапка катышып, кача албагандар окко учуп өлүп, буга чейин оюндарды чогуу өтүп тааныш болуп калгандар унаа менен качканга дагы жетишишти. Бирок жанагы кара адам алардын унааларына байкатпай чыгып, үстүнөн атып өлтүрүп, өлтүргөндөрдүн унаасын алып алып каармандарыбызды дагы коолап жөнөйт. Алдыдагы унаада бара жаткан каармандарыбыз дагы көпкө бара албай, алардын дагы унаасы кырсыкка учурап, андан нары жөө качышып, ар кимиси ар жака жашынганга жетишишет. Бийик имараттардын бирине Арису, Усаги, Куин жана Тата бекинген болчу. Алар экиге бөлүнүп, Куин менен Тата унаа издегенге кетишип, Арису менен Усаги тамак аш таап келгенге жөнөп кетишкен. Арису дүкөндөрдүн биринен ысык сууга салып бат бышыучу беш бармакты көрүп, мурдагы жашоосунда достору менен жегенин эстеп бир аз мүнөткө болсо дагы бактылуу болуп калды. Ошондуктан ал Усагиге кайрылып, биз сөзсүз өзүбүздүн дүйнөбүзгө кайтабыз. Мына көрөсүң, бул оюнду жеңип чыгабыз десе, Усагиге бул ой көп деле жаккан жок. Анткени ал мурдагы жашоосунда атасынан айрылып жалгыз калган болчу. Ошондуктан ал жакта өзүн бактылуу деле сезбей, азыр болсо дос-жарларды тапкандыгына кубанып, каарманыбызга өзүнүн оюн түшүндүрүп, мен мурдагы жашоого кайткым деле келбейт деп айтат. Эй, Арису, Усаги, садитесь. Бул убакта Тата менен Куин дагы эски саркеч унаалардын бирин таап алышыптыр. Арису эртеси күнү имараттын үстүнө чыгып, жагдайды толугу менен түшүнүүгө аракет кылып, шаардын ар бурчунда падыша картасынын ар кандай түрү илинип тургандыгын көрөт. Демек ошол картанын жанында ар кандай оюндар болушу мүмкүн. Биз ошол оюндардан өтүшүбүз керек. Бул нерсени кылбасак, бул жакта эмне кылып жүрөбүз? Шаардагы адамдар кайда кетти? Оюндун максаты эмне экендигин түшүнө албайбыз. Тамгалуу картадагы оюндардын бардыгын жеңишибиз керек десе, жанындагылар дароо эле макулдугун беришип, унаага олтуруп алышып, биринчи падыша чыр картасын тандашып, ошол жактагы оюнга барышат. Каармандарыбыз ал жака барышса, буга чейинки оюндарда уюлдук аппарат берилсе, бул жолу билериктер бар экен. Бирок оюнга 5 адам керек болсо, 4 эле даана билерик турган болчу. Көрсө аларга чейин эле бир бала келип, билериктерин бирин тагынып алган болот. Каармандарыбыз аны көрүп дароо эле таанышып, буга чейинки өрттөнүп кеткен аскерлердин бири экендигин билишет. Аны бардыгы өлдү деп ойлошуп, бирок анын бети башы күйгөндүгү менен тирүү экен. Кандай болбосун, оюнда арткага кайтууга мүмкүн эмес экендигин билген каармандарыбыз билерикти тагынып алып ичкериге киришип, ал жактан өздөрүнө окшогон 5 баланын чыгып келгендигин көрүшөт. Алардын бири өзүн Кюма деп тааныштырып, дырдай жылаңачтыгына деле уялган жок. Ошол учурда оюндун тартиби түшүндүрүлө баштап, бул жолку оюндун аты кооламаш экендиги билинет. Ар бир тайпага 10 миңден бал берилип, анан дагы ар биринин өзүнчө базасы болот. 2 сааттын ичинде тайпадагылар бири-бирин коолап, качкан адам жеңилген болсо, анын балы коолаган адамга өтүп, андан сырткары ар кайсы жерде жашырылган бал берүүчү аппараттар бар экен. Аны таап баса турган болсо, ошол тайпага балдар кошула берет. Эң көп бал алыш үчүн биринчи тайпа экинчи тайпанын базасына жетип, алардын базасы деп эсептелген темирге колу тие турган болсо, ар бир оюнчунун колу тийгендиги үчүн 10 миңден бал берилет экен. Эгерде базанын коргоочусу каршылаштарга колу тийсе, анын балы толугу менен жок болуп, оюндан чыгып лазер менен өлтүрүлөт. Ошентип оюндун тартиби түшүндүрүлүп, 2 сааттык убакыт башталды. Анда каармандарыбыз көпкө созбой эле 10 миң балды ар кандай кылып бөлүштүрүп, Татаны базанын коргоочусу кылып калтырат дагы экиге бөлүнүп чуркап жөнөшөт. Арису менен Куин контейнерлердин биринен баскычты таап, ал жерден дароо эле өздөрүнө 2000 бал алышып, экинчи тарап каршылаштарынын бирин көрүп, аны коолап жетишип, андан дагы 500 балды алып алышты. Бир мезгилде каармандарыбыз тараптан Кюма пайда болуп, кел экөөбүз андан көрө жеке беттешке чыгалы деп айтат. Көрсө оюндун тартиптеринин бири боюнча эки каршылаш бири-бирине кол кармаша турган болсо, ошол учурда кимдин балы көп болсо, каршылашын жеңип өзүнө дагы 500 бал алып алат экен. Бул кармашта дагы Арису жеңип өзлөрүнө дагы 500 бал утушту. Мындай ийгиликтерине каармандарыбыз кубанышып, жакшы жолдо бараткандарын билишип, бирок Кюма бул нерселердин бардыгын адамдары менен алаксытуу үчүн жасап жаткандыгы билинет. Анткени алар бир аз утулмуш болуп, каармандарыбыздын базасына жетүүнү көздөптүр. Айткандай эле Тата олтурган жеринен каршылаштарынын төртөнү тең келгендигин көрүп, базасындагы темирди кармап, мага жакындабагыла деп кыйкыра баштайт. Бирок төртөө төрт тараптан эчтекеге карабай эле чуркап жөнөдү. Тата алардын бири ситараны токтотуп, калган үчөө темирди кармаганга жетишип, үчөөнө 10 миңден 30 миң бал берилип, бирок ситаранын балдары толугу менен жокко чыгат. Анткени базадагы адам аны кармай турган болсо, ал жеңилди деп эсептелмек.
Ошентип Күйөманын адамдарынын бири жок болуп, бирок алар эсеп боюнча алдыга чыгышып, оюндун бүтүшүнө 1 саат калгандыгын көргөн каармандарыбыз туура эмес ой жүгүртүп алгандыгын эми гана билишти. Ошондуктан эми алардын алдында 1 сааттын ичинде эсеп боюнча ашышыбыз керек деген маселе туруп калат. Бирок бул жолу каршылаштар мурдагыдай ойнобой өтө күчтүүлүк менен ойноп, тескерисинче каармандарыбызга бат эле жетип, алардын упайларын дагы деле өздөрүнө ала башташат. Команда «Короля Лев» на 5500 баллов впереди. Ал эле эмес күчүнө ишенген Куинден дагы күчтүүлөр бар экендиги билинип, ал өзүндөгү упайларды бербегенге аракет кылып мушташып кирсе, аны деле оңой эле жеңип упайын алып коет. Жарым саат гана убакыт калган каармандарыбыз эмне кылышын билбей алардын базасына кол салабыз деп чечишип, андан башка арга жок экендигин түшүнүшүп, эң биринчи Усаги барып алардын бирин алаксты өзү менен алып жөнөйт. Ал жыйылып турган контейнерлердин үстү менен качып коолап келе жаткан адамдагы такыр токтобой, башкалары каршылаштарынын базасына колдорун тийгизебиз деп 3 тараптан чуркоого даярданышат. Муну көргөн атаандаштары дагы өздөрүнүн даярдыгын көрүп каармандарыбызды күтүп калышты. Анда үчөө 3 тараптан чуркашып, Арису менен Куиндин аракети жыйынтык бербей, бир гана өрттөнүп кеткен Ниракинин аракетинен майнап чыгып, алар 10 000 упайга ээ болушту. Бирок Куин кайрадан эле сокку жеп 500 упайын алдырып коюшат. Ошентип алардын бул жолку аракети дагы жыйынтык бербей, дагы 3000 упай артта калышып, эмне кыларын билбей Усаги акыркы баскычты издеп жөнөйт. Бирок ал баскычта деле 2500 гана упай бар болчу. Ошондуктан оюндун бүтүшүнө 10 мүнөт гана убакыт калып, каармандарыбыз эми чындап өлдүк окшойт деп ойлонуп, ар кимиси ар жакка тарап, Арису дагы деле жеңилгиси келбей, дагы бир жолу атаандаштар тарапка чуркап жөнөйт. Ал базага барбайлы бул убакта жээкте жүргөн Кюмага барып, ага ыраазычылыгын билдирип, биз силердин тайпаңардан көптөгөн сабактарды алдык. Чындыгында биримдигиңер күчтүү, мыкты оюнчу экенсиңер. Биз силерден утулдук, бул нерсени мойнума аламын. Анткени мен сага окшоп өз тайпамдын күчтүү жетекчиси боло алган жокмун. Эми өлүмүбүзгө бир нече гана мүнөттөр калды. Акыркы жолу сага сый көрсөтүп колуңду кармап коеюн десе, Кюми макулдугун берип каарманыбыз менен кол кармашып, ошол убакта эле экрандагы сандар өзгөрүп, Арисунун тайпасына 500 упай өтөт. Муну көргөн Кюма жана анын тайпасы эчтекени түшүнбөй калды. Көрсө оюндун шарттарынын бири, бир тайпадагы адамдар бири-бирине жакын туруп, экинчи тайпадагы адамга колу тийсе анын упайын алат экен. Ошондуктан каарманыбыздын тайпасындагы Тата буга чейинки өмүрүн эстеп, эч бир адамга жакшылык кылып курбанчылыкка барбагандыгын түшүнүп, өзүнүн колун өзү жанчып билерикти чыгарууга аракет кыла баштаптыр. Бир мезгилде ал жерге Арису келсе, мага жардам бергениң деп суранып, Арису мындай нерсени жасагысы келбей, бирок Тата аны көндүрүп койду. Анткени каармандарыбыздын аман калууга мындан башка аргасы дагы жок болчу. Ошентип Тата ооруга чыдап, колундагы сөөктөрүнүн бардыгын сындырып, билерикти чыгарып, Арису аны чөнтөгүнө салып алып, эки адамдай болуп Кюмага барыптыр. Ошентип 500 упайын алдырган Кюманын тайпасы өлөрүн сезип, Кюма эч кандай ызы чууга түшпөй эле өлүмгө тике карады. Анткени ал Арисудан утулгандыгына ынанып, кол алышып, өз упайын өзү берип койгондугун толугу менен эле түшүнүп турду. Убакыт бүтүп, жеңилген тарап бул дүйнө менен кош айтышып, колун сындырган Тата дагы көп кан жоготкондуктан ошол жерде көз жумат. Каармандарыбыз анын денесин көмүшүп, Нираки аларды алыстан карап, оюнда каза болбой тирүү калгандыгына жини келип ал жерден кетип калат. Бул окуядан кийин эле түн окумда шаардын башка аймагында дагы бир оюн башталгандыгын көрөбүз. Ал жерде мурдагы түрмөнүн аймагында оюнчулар чогулуп, арасында каармандарыбыздын таанышы Сюнтаранын жүргөндүгү байкалат. Оюнчулар толукталгандан кийин аларга дагы оюндун тартиби түшүндүрүлө баштап, бул жолку оюндун деңгээли картадагы валет тапан экен. Оюнчуларга тагылган ар бир аппараттын арткы жагында картага тиешелүү белгилери ар саат сайын алмашып турат. Бирок оюнчу ал сүрөттү көрө албайт, ошондуктан бул оюн ишенимге арналат. Анткени жанындагы башка оюнчулар ал сүрөттүн кайсы экендигин айтып берсе, 1 сааттык мөөнөт бүткөндөн кийин түрмөдөгү ар бир адам өзүнүн бөлмөсүнө кирип туура жоопту айтат. Эгер жанындагы адам туура жоопту айткан болсо аман калат. Болбосо мойнундагы аппарат дароо жарылат. Эң эле кызыгы алардын арасында белгисиз адам бар. Ошол адам өлгөндө гана башкалары жеңүүчү болуп чыгат. Демек ал адамды өлтүрүш үчүн мойнундагы сүрөттү туура айтпай, ката айтыш керек болот. Анткени ал жерде зордук зомбулукка, бири-бирин өлтүрүүгө уруксат жок. Демек белгисиз адамды өлтүрүү бир гана анын мойнундагы аппаратын жардыруу. Эң эле кызыгы ал жердеги оюнчулар бири-бирин алдабай өмүр бою өлбөй жашап жүрө беришсе болот экен. Бул нерсеге дагы шарт түзүлүп, тамак-аш аябай көп санда алып келиниптир. Ошентип оюн башталып, адамдар бири-бири менен шерик болуп, кээ бирлери тайпа түзүшүп, арабызда чындык болсун деп бири-биринин мойнундагы сүрөттөрдү айтышып, оюндун биринчи бөлүгүндө эч ким өлбөй, бардыгы аман чыгышат. Бирок оюнчулардын арасындагы бирөөсү экинчисин коркутуп, мойнумдагыны туура айттыңбы деп урганга аракет кылып, алсыз оюнчу жини келип анын мойнундагы сүрөттү башка айтып коет. Ошентип биринчи өлүм катталып, аны менен катар эле экинчилер дагы уланып,
Oyundun 9 бөлүгүнө жеткен мезгилде дээрлик оюнчулардын жарымы жок болот. Анткени алардын арасында кээ бирлери атайын эле оюнчулардын сүрөттөрүн ката айтып, аларды жок кылып арасындагы белгисиз адамды табууну максат кыла башташат. Бирок оюнчулардын жарымы өлсө дагы деле белгисиз адамдын өлө эле экендиги билинди. Анткени белгисиз адам өлө турган болсо оюн дароо токтомок. Бирок оюнчулар туура эмес жооп берип, биринин артынан бири өлүп, акыры 6 эле оюнчу калып, дагы деле белгисиз адам табылбай Сюнтара менен шерик болуп ойноп жаткан адам ыйлай баштайт. Анткени ал жүрөгү жумшак бала болгондуктан адамдар бири-бирин өлтүрүүгө аракет кылып жаткандыгын көрүп, ал нерсеге чыдабай мен адамдарды мынчалык мыкашы деп ойлобойт элем. Мен болду мындай абалды көргүм келбейт деп туура жоопту бере турган учурда жооп бербей коюп, мойнундагы аппарат жарылып өзүн өзү өлтүрүп алат. Ошентип 5 оюнчу тирүү калып, башкалары бири-бири менен шерик болуп жүрүшкөн болсо, Сюнтаранын шериги өлүп, эми ал жалгыз калды. Похоже, мне хана. Ошентип жалгыз калган Сюнтара ал жердегилер менен мамиле түзгөнгө аракет кылып, биринчи баладан сураса ал башканы айтып, экинчи кыздан сураса кыз дагы такыр эле башканы айтып коет. Ошондо каарманыбыз чындыкты биле албастыгын түшүнүп, бирок баладагы кыз дагы туура эмес айткандыгын билип, буга чейин айткандарды эсептен чыгарып, картанын калган эки түрүнүн ортосунда тандоо жүргүзө баштайт. Ошентип туура жоопту айта турган убакыт келип, эшиктердин бирөөсү гана ачылып, буга чейин Сюнтарага жоопту ката айтып койгон бала чыгып, мен жеңдим окшойт деп кыйкыра баштайт. Бирок ошол мезгилде эле эшик ачылып, Сюнтара чыгып келип, андан башка дагы экөө тирүү калгандыгы билинет. Бирок Сюнтарага ката айтып койгон кыз бул жолу өлүп калыптыр. Көрсө Сюнтара дагы оюндагы белгисиз адам ким экендигин билип, андан башка тирүү калган эки адам дагы эбак эле талдап чыгышыптыр. Ошондуктан алар оюндагы белгисиз адамды аныктагандан кийин жөн эле өлтүрүп коюшпастан, аны аныктап оюнду бүтүрүшүп, андан оюндун уюштуруучулары тууралуу сурагала башташат. Сюнтара болсо оюнда аман эсен калгандыгына кубанып ал жерден кетти. Оюндан кийин Сюнтарадан башка тирүү калган адамдардын биринин аты Яба болсо, экинчисинин аты Багда экендигин билебиз. Мындан соң кайрадан каарманыбыз Арисунун окуясына кайтабыз. Ага буга чейин Кюма айткан сөздөр такыр эсинен чыкпай жаткан. Кюма бул жердеги оюндарды канча ойносоң деле аягы бүтпөшү мүмкүн деп айткан болчу. Куин болсо алар менен коштошуп, мен Сюнтараны табышым керек деп ал жерден кетип, калган эки каарманыбыз тамак жасоо үчүн эт керектелип коен кармаганга аракет кыла башташат. Бирок коен аларга такыр эле карматпай, бир мезгилде каармандарыбыз түшүнүксүз бир жайга туш болушту. Ал жерде чогулган адамдардын бардыгы ар тарапта өлүшүп, жалгыз гана адамдын жарадар болуп олтургандыгын көрүшөт. Бирок ал адам деле каармандарыбызга мен тарткан тасманы көргүлө деп өлүп калат. Эки каарманыбыз башында эмне жөндө сөз болгондугун түшүнүшпөй, унаага кирип ал жакта видеого түшүрүүчү пленкалар бар экендигин көрүшөт. Ошондо гана каармандарыбыз буга чейин тартылган тасмаларды көрө башташты. Тасмада буга чейинки өлүп жаткан адамдардын бардыгы тирүүлүктө өмүр сүрүшүп, алардын арасында бир аял бул дүйнө жөнүндө бардык чындыкты айтып бере баштайт. Ошол мезгилде эле ал жерде кыргын башталып, каармандарыбызды тасманын башында аткалаган адам пайда болуп, ал жердегилердин бардыгы көз жумуп, каармандарыбыз көрүп жаткан тасма дагы аягына чыгат. Бирок биздин тасма бүтүшүнө дагы бир топ убакыт бар. Андыктан ал жердеги эки каарманыбыз ызы чууну байкап, мылтыкчан адам дагы келгендигин көрүшүп, андан качып Токой жакка чуркап жөнөштү. Мылтыкчан адам Усагиге жетейин деп калган мезгилде Арису аны өзү жакка тартып, болушунча качууга аракет кылып, бирок мылтыкчан ага деле жетейин деп калды окшойт. Ошол мезгилде эле бейтааныш адамдар пайда болуп, мылтыкчанды аткылашып, чуркап бара жаткан каарманыбызды болсо эсин оодара чабат. Бир канча убакыттан кийин эсине келген каарманыбыз эчтекени түшүнбөй, анын жанына бир буту жок кыз келип олтургандыгын көрүп, сен мени эмне үчүн куткарып калдың десе, мен сени куткарганым жок деп айтат. Көрсө каарманыбызды тасманын буга чейинки мезгилинде өлдү деп эсептелген Агуни куткарыптыр. Привет, новичок. Көрсө ал дагы Ниракини көтөрүп отко секиргенден кийин аман калган экен. Бирок Агуни өзүнүн тирүү калгандыгына кубанбагандыгын айтып, мен жанагы мылтыкчан адамды өлтүрөйүн деп жатамын, сенин мага жардамың керек. Анткени сенде акыл эс бар, андан дагы тирүү кала турган жөндөмүң бар сыяктуу. Эгер биз аны жок кылбасак, сен жакшы көргөн Усаги дагы өлүшү мүмкүн. Андыктан аракетибизди кылалы деп каарманыбызды көндүрө баштайт. Ошол убакта Агунинин жүзүнөн тасманын биринчи мезгилинде кылган кылмыш иштерине өкүнүп, адамдарды өлтүргүлө деп буйрук бергендигине ичинен сыздап жүргөндүгү билинет. Эртеси күнү таң атканда каарманыбыз Усагини издейм дегенине карабай анын колуна курал карматышып, мылтыкчан адам бизден алыс эмес жерде бизди аңдышы мүмкүн. Ошондуктан биз аны шаардан алыс Токойго алып барып буктурма жасашыбыз керек. Ошондо гана аны жок кылууга мүмкүнчүлүгүбүз болот деп Токойду аралап жөнөшөт. Бул убакта Токойду таң аттырган Усаги эртең менен туруп алып тамак аш издеп, үйлөрдүн бирине кирип оодарынып жатып ал жерден жаш баланы көрөт. Көрсө ал жердеги кыз буга чейинки оюндарда жаш баланы байкап
байкап, анын ата-энеси өлгөндүгүн түшүнүп өзү менен кошо алып алыптыр. Бирок жаш баланын деле визалык күнү жакында бүтүп, ал деле өлүмдү күтө турган болуп калат. Окуя кайрадан Токойго кайтып, биз тасманын биринчи мезгилинде тирүү калган адамдардын бири Анды көрөбүз. Ал Токойдо эмнени издеп жүргөндүгү белгисиз айтор компасты карап алып, мен туура эле бара жатамбы деп өзү менен өзү сүйлөшүп жаткан. Бул убакта мылтыкчан адамга буктурма жасайбыз деген каармандарыбыз кечкирип кетип бир жерге түнөй турган болушуп, чатырын жасап каарманыбыздын колуна мылтык берип аны күзөтчү кылып олтургузуп коюшат. Ошол убакта алардан алыс эмес жерде куралчан адамдын чындап эле келе жаткандыгы көрүндү. Ал түндө көрө турган аппарат менен каарманыбызга жакындап, эми атайын деп калган мезгилде башкалары ишке киришет. Бирок келген адам өлбөй калып эле тура калып аткылай баштады. Көрсө Агунинин башынан эле мерчеми ушундай экен эле. Алар үч тараптан куралчан адамды курчашып, аны жарга такай башташып, бирок куралчан адамда ок өткөрбөй турган кемсел болгондуктан такыр эле өлбөй койду. Ал тескерисинче Арису тарапка жарылуучу затын ыргытып, каарманыбыз жаардан секиргенге туура келип, куралчан адам Агунинин жанына келип экөө беттеше баштайт. Куралчан адам Агунини жок кылайын деп калган мезгилде ал жерде үчүнчү каарманыбыз Акане пайда болуп, Агуни экөө дагы жардан кулап жашынып калышып, куралчан адам аларды бир топко издеп андан соң кетип калды. Эртеси күнү Арису суудан аман эсен чыгып, Агуни менен Акане дагы тирүү калгандыгы билинип, ошол убакта Токойдо жүргөн Ан тоонун үстүнө бийиктикке чыгат. Көрсө ал шаардан сырткары эмне бар экен, балким биз жүргөн жер жөн гана жасалгандыр. Анын балким чеги бардыр деп тоонун үстүнө чыгып, бардык нерсе ал ойлобогондой болот. Анткени чеги жок, андан башка тоолор дагы өтө көп экен. Бул убакта Куин шаарда болуп жаткан башка оюндарга катышып, өзүнүн мушташала турган жөндөмүн колдонуп, оюндардан утуп чыга баштайт. Аман калган Арису болсо шаарга жөнөп Усагини издей баштап, ар кайсы оюн болгон жерлерге барып, бирок Усагини такыр эле таба албады. Көрсө Усаги буга чейин жолуктурган кичинекей 10 жаштагы балага жардам берүүнү чечип, анын визасындагы күнү бүтөөрүн түшүнүп өзү менен оюнга алып жөнөптүр. Бактыга жараша Арису дагы ошол жерге келип калып Усагини тапты. Ошол мезгилде эле оюн башталып, каармандарыбыз дагы оюнга катышуучу болушуп, бул оюндун аты шахмат экендиги билинип, тартиби түшүндүрүлө баштайт. Оюндун тартиби боюнча ал жерге келген 16 оюнчу жергиликтүү 4 оюнчуга каршы чыгышмак. Эки тайпага тең падыша дайындалып, келгендердин арасынан жаш баланы падыша кылып коюшат. Анан дагы алар эки түскө бөлүнүп, төртөөнүн түсү кызыл болсо, келгендердики көк болуп, оюн 16 бөлүккө бөлүнүп, ар бир бөлүгү 5 мүнөттөн өтөт. Коолаган тарап качкандарга жете турган болсо, алардын баскычын басып, түстөрүн өзгөртүп, өздөрүнө өткөрүп, 16 бөлүктүн аягында кайсы тайпада аз адам болсо, ошол тайпа жеңилмек. Тартип түшүндүрүлгөндөн кийин дароо эле оюн башталып, 4 адам коолап жөнөп, келгендерге бат эле жетип, биринчи 4 эле адам кызыл түстө болсо, кызыл түстөгүлөр көбөйө баштайт. Оюндун 5 бөлүгүнө келген мезгилде алардын саны теңделип 10го 10 болуп, дагы 1-2 оюн өткөндөн кийин эле кызылдардын саны 17ге жетип кетет. Анткени кайсы тайпада көпчүлүк болсо, экинчи тайпадагылар аларга өтө башташат. Себеби оюн бүткөндөн кийин аз адам калган тайпа өлүш керек болчу. Ошентип оюн 13 бөлүккө келип, көк түстөгүлөрдүн тайпасында Арису менен Усаги жана алардын падышасы жаш бала гана калат. Перехватите того парня, пока не кончилась игра. А женщину? Она не нужна. Бул убакта оюндун акыркы гана бөлүктөрү калып, каармандарыбыз атааңдаштарынын сөзүн угуп калат. Ошол учурда Арисунун оюна бир нерсе келип, аларга мен керек экенмин деп ойлонуп, Усаги менен сүйлөшүп ишмерчем түзө башташты. Анткени эми кызылдардын бардыгы Арисуну гана коолашмак. Ошондуктан Арису атайын белгиленген жайга качып, бардыгын топтоп, Усаги алардын артынан байкатпай келип, бардыгынын баскычын басып өздөрүнүн тарабына өткөрүшмөк. Ошондуктан алар биринчи бөлүнүп жүргөн 3 адамды көк түскө айлантып, андан соң максаттарын аткарышып, Арису адамдардан качып жөнөйт. Бир мезгилде алар ойлогондой эле Арисуну бардык тараптан курчашып, каршылаштар бардыгы топтолуп калган мезгилде Усаги аны чынжыр менен куткарып, тарапташтары менен топтолгон адамдарга жетип, бардыгын көк түскө айлантышат. Бул убакта оюн аягына чыгып, кызыл түстө жалгыз падышасы калды. Ал каармандарыбыздын алдына чыгып, бардыгын куттуктап, мен билбеймин, силер эмнеге мурдагы дүйнөгө кайткыңар келет? Азыркы жашап жаткан жерибиз мурдагы дүйнөгө караганда 100 эсе жакшы го. Макул, эми карталардын бардыгын жеңсеңер түшүнөрсүңөр деп ал жерден секирген бойдон башына лазер тийип өлөт. Оюндан кийин ал жерден кеткен Арисуну бул сөздөр дагы бир жолу ойго салып койду. Анткени анда бул оюнду жеңсек өзүбүздүн дүйнөбүзгө кайтканга мүмкүнчүлүк бар окшойт деген ой пайда боло баштайт. Ошол убакта каармандарыбыздын бири Сюнтаранын окуясын көрө баштайбыз. Ал адаттагыдай эле акыл эсти иштетүүчү оюндардын бирине катышып, бул жолу 5 оюнчу 0дон 100гө чейинки белгисиз санды табууга аракет кылып жатышкан. Эгер 10 жолу берилген мүмкүнчүлүктө белгисиз санга жакыныраак санды айтпасаң, упайларың алынып, оюнчунун үстүнө куюлуп жаткан кислота анын башына куюлмак. Ошондуктан ал жердеги оюнчулар өтө катуу ойчулдук менен оюнду башташат.
Бирок көп өтпөй эле оюнчулар жеңиле башташып, үстүнөн кислота коюлуп адамдын денесин эритип, бул оюнда деле Сюнтара жеңүүчү болуп чыгып, ал жердеги бардык адам өлүп, жалгыз гана каарманыбыз орундугунан бошотулуп эркиндикке чыгат. Бул убакта шаарды дээрлик толугу менен чөп басып, оюндар ар тарапта уланып, картанын көпчүлүк түрү ойнолуп, ошондой оюндардын биринде Куин менен Ан жолугат. Алар эски тааныш болгондуктан оюндарды биргелешип өтө башташты. Картанын көпчүлүгү ойнолуп, аягында падыша карга менен дама тапан гана калат. Ошондой күндөрдүн биринде Арису көчөдө бара жатып мылтык таап алып, Сюнтарага жолугуп, аны менен сүйлөшө баштаган мезгилде бирөө келип Сюнтараны атып жиберди. Көрсө ал жерге буга чейин каармандарыбыздын жанынан кетип калган Нираки келиптир. Анда Арису Усагини коргоп, Ниракини атып салып, Сюнтарага болсо эки жолу ок тийгендиктен ордунан тура албай эле жатып калды. Ошол маалда эле асманда падыша карга картасы көрүнүп, демек ал жака мылтыкчан адам келе жаткандыгы белгилүү болуп, адамдардын бардыгы качышып, мылтыкчан адаттагыдай эле чекеден бардыгын аеосуз өлтүрө баштайт. Каармандарыбыз ал жерден тааныштары Ан менен Куинге жолугушуп, андан соң ал жерге Агони менен Аканынын дагы келгендигин көрүшөт. Каармандарыбыз бул жолу көпчүлүк болуп, мылтыкчан адамды өлтүрүүгө катуу киришишти. Каармандарыбыз куралчан адамга ар тараптан кол салышып, Арису бул убакта бөлмөлөрдүн бирин газга толтуруп, куралчан адамды ошол бөлмөдө жардырып өлтүрөбүз деп максат кылышкан. Бирок алардын максаты башталды эле бузула баштайт. Анткени куралчан адам мыкты даярдыктан өткөн өтө күчтүү жоокер экен. Ал каармандарыбызды ар тарапка ыргытып, бардыгы менен мошташканга жетишип, Акана менен Анды атып дагы салып, калгандары бычактай баштайт. Куин ичине бычак жеп кыймылдай албай, Усагинин дагы буттарына бычак сайылып, Агуниге болсо октор тийип, ал дагы ордунан жыла албай калды. Бир мезгилде эле ал жерге келген Арису абалды көрүп, эмне кылышын билбей, ишти аягына чыгарыш керек деп куралчан адамды өзү жака чакыра баштайт. Буга чейин өлүмүш болуп жатып калган Агони бул нерсени байкап, куралчан адамды түртүп чыгып бөлмөгө киргизип, андан соң жарылуучу затты ишке киргизип, Арису экөө терезеден секирип качып кетишет. Ошентип окуя аяктап, куралчан адам дагы жок болуп, көпчүлүгү жаракатынан каза болуп, кээ бири басууга алык албай, Арису менен бутунда жаракаты бар Усаги гана бир аз күч кубаттуу болушат. Ошондуктан алар акыркы карта дама тапандын оюнун ойнош керек эле. Андыктан каармандарыбыз бири-бирине жөлөк таяк болуп ошол жака жөнөштү. Добро пожаловать на вашу последнюю игру. Бул жолу каармандарыбызды бейтаныш кыз тосуп алып, биз крикет деген оюнду ойнойбуз. Бул оюнду мурда Англияда ойношчу, Японияда көп деле таанымал эмес. Бирок шарттары оңой эле. Мен силерге түшүндүрөм деп оюндун шартын түшүндүрүп, 3 жолу ойнойбуз. Оюнда максат жеңиш деле эмес. Болгону 3 жолку оюнду тең ойноп өткөрүш керек десе, каармандарыбызга аябай эле жеңилдей сезилди. Ошондуктан оюндун 2 бөлүгү бат эле бүтүп, акыркы бир эле бөлүгү калган болчу. Бир мезгилде жанагы кыз келгиле, чай ичеличи. Көк чай менен кара чайды аралаштырып, силерге махабат чай кылып койдум эле. Негизи бул оюндун тартибинде чай ичип туруш керек деп каармандарыбызды олтургузуп, аларга чай куюп берип, ал кыз өзүнүн сөзүн баштайт. Бирок ал кыз чын сөздү айтпай эле ойду тоону бир сүйлөп, каармандарыбыз билгиси келген азыр алар жашап жаткан дүйнө жөнүндө суроолорго жооп бербей эле алдай берет. Көрсө анын максаты убакытты созуп, көп кан жоготкон Усагинин алын кетирип, Арисуну ар кайсы жол менен алдап, оюнду бүтүрбөй коюш керек болчу. Бирок эки каарманыбыздын бири-бирине болгон сезимдери ал кыздын айтып берип жаткан калптарынын бардыгын жеңип, ал кыз Арису тууралуу эмнени айтып бербесин, каарманыбыз өзүн жоготпой оюнга даярмын деп айтты. Алардын 3-чү оюну көпкө созулуп, кеч киргенде гана бүтүп, каарманыбыз 2-1 жеңилип, бирок башкысы оюндун бардыгынан өтөт. Ошол учурда эле жеңилген тараптын башына асмандан лазер түшүп, ошол жерде көз жумду. Бул окуядан кийин каармандарыбыз оюнду толугу менен өткөндүгү билинип, ал жерде салюттар жарылып, асмандан тирүү калгандарга жарыя сөздөр чыга баштайт. Аларга тандоо берилип, эгер кааласаңар бул ааламда калсаңар болот, жок десеңер өзүңөрдүн ааламыңарга кете аласыңар десе, жарадар жаткандардын бардыгы өздөрүнүн ааламын тандашып, буга чейин түрмөдөгү оюнда утуп чыккан Яба менен Багда ошол ааламда калууну чечишет. Биз мындан соң чыныгы окуя кандай болгондугун түшүнө баштайбыз. Көрсө каармандарыбыз ажатканага качып кирип кеткенден кийин асманда жарык пайда болуп, метеорит так эле Токионун ортосуна кулап катуу жарылуу болуптур. Жарылуудан кийин ал жердегилер ооруканага түшүп, көпчүлүгү каза болуп, бирок кырсыктан кийин бир тобу тирүү калгандар дагы болушат. Алардын арасында 2 досу каза болуп, каарманыбыз өзү тирүү калыптыр. Ал ойгонгондон кийин бир туган агасы келип, андан аябай кабатыр алгандыгын айтып, сени биринчи табышканда жүрөгүң 1 мүнөткө токтоп калды. Сыягы сен бул дүйнө менен аркы дүйнөнүн ортосунда 1 мүнөт болдуң окшойт. Атам аябай катуу ыйлады десе, бул сөздөрдү уккан каарманыбыз ойлонуп, бирок буга чейинки башынан өткөн окуяларды жакшылап эстей албай жатты. Биз мындан соң ооруканада каарманыбыз менен биргеликте оюндарды өткөн адамдардын жаткандыгын көрөбүз.
Сыягы алардын 1 мүнөткө жүрөгү токтогон мезгилде ортоңку ааламда оюндардан өтүп жашоо үчүн күрөшүшкөн окшойт. Бирок алар ойгонгондон кийин болуп өткөн нерселер эстерине келбей, жада калса Арису менен дагы Усаги бири-бирин көрүп таанышпай, бирок экөө бири-бирин бир жерден көргөндөй болуп сүйлөшүп калышып, капа болбосоңуз жакындан таанышалы деп Арису ага ой салып эшикке жөнөшөт. Бул убакта эшикте кээ бир бейтаптар карта ойноп жаткан болчу. Алар ойноп жаткан картанын бардыгы учуп, бирок арасындагы Джокер калып калгандыгын көрөбүз.